Koronavirus köygöyü büt dünya elin tınсыздандырып жатат. Кытайдан Кыргызстанга келген 123 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө. Дагы 591 киши жашаган жериндеги медициналык мекемелердин текшерүүсүнөн өтүп турууга милдеттендирилген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда коркунучтуу вирусту жугузуп алгандар катталган жок. Акыркы суткаларда өлкөгө сырттан кирген 25 миңден ашуун адам тепловизордун көзөмөлүнөн өткөрүлгөн. 28 январдан бери Кыргызстанга 7054 адам Кытайдан келген. Алардын ичинен 190 кытайлык жарандар, калгандар кыргызстандыктар. Кытайдын өзүндө бул илдеттен көз жумгандардын саны 1488ге жетти. 7000ден ашуун киши ооруну жуктуруп алган. 6982 адам айыгып чыкканы аймактык бийликтен кабарланды. Вирустун очогуна айланган Кытайдын Хубей провинциясынын жетекчилиги акыркы бир суткада 243 киши илдеттен көз жумганын 13 февралда билдирген. Буга чейин бир күндө эң көп 103 киши өлгөн эле. Япониянын Йокогама портунда коронавирустан улам Diamond Princess круиздик кемеси карантинге алынган болчу. Анда 4 казак жараны бар экени белгилүү болду. Бул тууралуу Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин расмий өкүлү билдирди. Круиз кемесинде 3700 жүргүнчү карантинге алынды. Анда 50 мамлекеттин жарандары. Кемедеги карантиндин мөөнөтү 19 февралда аяктайт. Баш аягы 200дөн ашуун жүргүнчү коронавирусту жугузуп алганы ырасталды. Кытайдын өзүндө вирусту жугузуп алгандардын саны 60 миң адамга чукулдады. Кыргызстан 13 февралда Кытайдан 40 жаранын алып келди. Алардын баары студенттер. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, кыргыз жарандары Казакстандын жардамы менен Пекин Алматы авиакаттамында келип, Бишкекке жөнөтүлдү. Алардын абалы канааттандырарлык. Ошол эле кезде Кытайда ооруну жугузган 3441 киши сакайганы кабарланууда. Илдеттен улам Кыргызстан Кытай менен чек араны жаап, авиакаттамдар токтотулган. Кытайдан башка дүйнөнүн 30 аймагында кеминде 565 кишиде вирус аныкталды. Гонконг менен Филиппинде бирден бейтап көз жумду. Хубейде 56 миллион киши карантинден улам эки жака чыга албай отурат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейсус эпидемия соңуна чыгууда деп болжолдоого эрте экенин билдирди. Уюмдун маалыматына ылайык, окумуштуулар ушул тапта ооруга каршы 4 түрдүү вакцинанын үстүнөн иштеп жатат. Кытайда коронавирустун жайылышы апрелге барып токтошу мүмкүн. Мындай божомол расмий Пекиндин өкүлү тарабынан айтылды. Анткени менен эл аралык адистер вирустун жайылышынан коркуп турушат. Коронавирустун очогу саналган Ухань шаарында Женшиен аттуу жаш чачтарач илдет менен күрөшүүгө салымын кошуу үчүн медицина кызматкерлеринин чачын акысыз кырка баштады. Күнүгө 6 сааттан ашуун коопсуздук скафандрын кийип жүрүүгө аргасыз болгон мед кызматкерлер вирусту жугузуп алуудан кооптонуп чачтарын кестирип, айрымдары кырдырып салууну чечишкен. Айрым маалыматтарга караганда Кытайдын түштүк аймактарында февраль айынын орто ченинде же аягында эпидемия эң жогорку чекке жетиши ыктымал. Сингапурдагы профессор Дале Фишер вирустун жайылышы Ухань шаарында токтогону менен башка аймактарда күч алышы мүмкүндүгүн айтты. Ал мисал катары Сингапурду келтирип, ал жакта коркунучтуу илдет эми гана таркай баштаганын кошумчалады. Ушул күнгө чейин бул вирустун дабаасы табыла элек. Адистердин айтымында илдетке каршы вакцина ойлоп табуу үчүн кеминде 1,5 жылдай убакыт керектелет.
11 fevralda Kazakistan koronavirustun ayынан Xitaydan 200'den aşkın jaranın alıp gelgen. Fevraldın başında Kazak birligi Uxan kalasından 83 studentni çıkarıp ketken. Alar menen koşa 18 Kırgız jaranı da kaytkan. Tajik birligi da Uxan'dan 46 jaranın. Özbekistan bolsa fevraldın başında Xitaydan 584 jaranın evakuatsiyaladı. Ötkürbek Rahmanov, Region.